Урматтуу телекөрүүчүлөр, көрсөтүүбүздү улантабыз. Түрк дүйнөсүндөгү эң абройлуу, эң кадыр барктуу делген Түрксой эл аралык уюмунун негизделгенине быйыл 30 жыл толду. Мына ушул 30 жылдыктын алкагында бир нече иш-чаралар мерчемделди. Мына ушул уюм 1993 жылы негизделгенин бардыгыбыз жакшы билебиз. Бүгүнкү күндө белгилүү уюмду тарыхта биринчи жолу Кыргыздын маданият жана коомдук ишмери жетектеп жатат. Ал Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Раев Султан Акимович. Бүгүн Замана студиясында Түрксой эл аралык уюмунун баш катчысы Султан Акимович мейманда. Кутмандыгыңыз менен. Рахмат. 30 жылдык маареке кут болсун. Рахмат. Сөз башынан болсун агай, ушул түрк элдеринин маданиятын сактоодо, жайылтууда Түрксой эл аралык уюмунун миссиясы, максаты токтолуп баштасак. Бул суроого өзүңүз бир аз жооп айтып койдуңуз. Аябай туура айттыңыз. Быйыл Түрксой эл аралык уюму өзүнүн 30 жылдыгын белгилейт, түзүлгөндүгүнөн. Эми мындайча айтканда, жалпы түрк дүйнөсүндө биринчи түзүлгөн уюмда 1993 жылы түзүлгөн. Жалпы эле түрк интеграциясы десек, түрк биримдиги десек, ошонун башталышы Түрксой менен байланышкан да. Ошол биз түрк элдери өзүбүз биринчи жолу ошол маданиятын алкагында, маданияттын тилибиз, дилибиз, маданиятыбыз, када салтыбыз менен бириккенбиз да. Ошондуктан менин оюмча ушул биздин маданият аркылуу байланышыбыз биз үчүн өтө маанилүү маселе. Себеби биздин элдерибиздин тамыры да, тагдыры да, тарыхы да эмеси бардык жагынан байланышы бар да. Ошондуктан Түрксой эл аралык уюму бул жалпы эле түрк дүйнөсүнүн, түрк мамлекеттеринин, түрк өлкөлөрүнүн руханий ордосу катары эсептелет. Биздин негизги максатыбыз ошо түрк дүйнөсүнүн маданиятын өркүндөтүү, жандандыруу, ошол эле учурда аны келечек муундарга өткөрүп берүү маселеси боюнча ушул багытта жалпы эле маданияттын бардык салаларында иштейбиз да. Адабияттан тартып, кино, театр, архитектура, дизайн, музыка, классикалык, ана ушул эле фольклордук, улуттук када ушул бардык жагында биз ушул Түрксой уюму ишин алып барат. Бизде 6 мамлекет, өзүңөр билесиңер, Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан, Түркменистан, Өзбекстан, Түркия. Ошол эле учурда биз 8 байкоочу субъектибиз, өлкөбүз бар. Бул значит, Россиядагы Алтай, Башкортостан, Татарстан, Хакасия, Якутия, Тыва, ошол эле Молдованын Гагаузия, Гагауздар биздин уюмга кирет. Жалпысынан 14 мамлекет деп койсок болот да. Мындай федеративдүү түзүлүштүн курамындагы, анан кийин негизги 6 уя деп коет го, уя өлкөлөрүбүз бар да. Эми азыркы күндө мына 30 жылдыгын белгилеп атабыз. Биз стартты Алматыдан баштадык. Себеби биздин уюм 93 жылы ушул Алматыда түзүлгөн. Ошол мындай бир чоң символикалык мааниси бар. 30 жылдан кийин өзүбүздүн 30 жылдык жаңы доорубуз деп коеюн, жаңы багытыбызды ошол Алматыдан баштадык. Эртең 13 июнда улуттук филармонияда бизден Бишкектеги чоң гала концертибиз болот. Бул гала концертке ошо түрк дүйнөсүнүн искусство чеберлери катышып атат. Биз фольклордон тартып классикага чейин ошол гала концерттин программасы тартууланат. 100гө жакын искусство чеберлер келди. Бул ушул жалпы эле мындайча айтканда түрк дүйнөсүнүн музыкалык маданиятынын бардык бир полотносун көрсөткөнгө аракет кылайлы деп ушул концертти даярдадык. Андан кийинки сапарыбыз Ташкентте болот. Андан кийин Ашхабад, октябрь айларында Азербайжан менен Түркияда мындай бир жыйынтыктоочу биздин ушул турне деп коебуз, маданий кербенибиз ушул өзүнүн ишин жыйынтыктайт. Ошол эле учурда бул түрк дүйнөсүнүн маданият күндөрү деген чоң бир темада ошонун алкагында болуп атат биздин иш-чарабыз. Ошол эле учурда биз ушул октябрь айынын аягында ЮНЕСКОда Парижде түрк дүйнөсүнүн маданият күндөрүн көрсөтөбүз. Биздин планыбыз боюнча ушул жылдын алкагында Бириккен Улуттар уюмунда да түрк маданиятынын күндөрү өтөт.
Биз эми түрк маданияты өзүңүз билесиз, бул жалпы адамзаттык маданияттын ажырагыс бөлүгү, адамзаттык цивилизациянын өзгөчө бир мындай бир чоң бир тамыр болуп эсилет түрк дүйнөсүнүн маданияты. Ошонун ичинде биз ушу түрк маданиятын окуганда биздин кыргыз маданиятын да таанытууга чоң аракеттер жасап атабыз. Кудай буйруса, жалпы биздин бириктирип турган нерсе, өзгөчө бириктирип турган нерсе бул түрк элдеринин маданияты, руханий байланышы, ошондой эле тилдик байланышы, жакындыгы, бир туугандыгы деген биздин ушундай бир бийик сөздөр бизди бириктирип турат деп айтар элем да. Ушул 30 жылдыктын алкагында Казакстанда эң алгачкы маданият күндөрү башталды дедик. Ал жактан сиз ошол Казакстан Республикасынын президентинин 2-даражадагы достук ордени менен да сыйланган экенсиз. Куттуктайбыз. Кандай башталды, ошол жөнүндө дагы мындай токтоло кетсек да? Эми Казакстанда өтө жогорку деңгээлде өттү. Алматыдагы опера жана балет театрынын чоң сахнасында өттү. Бул эми өтө легендарлуу театр болуп иштелет. Биздин өзү негизи программабыз 3 бөлүктөн турат да. Биринчи программабыз ошол Казакстанда казак искусство чеберлери ошол биринчи бөлүмдү өздөрү даярдашты. Эми негизи ошол казак элинин музыкалык маданиятын, деңгээлин, бүгүнкү абалын, ошонун баардык спектрин көрсөтүүгө аракет жасашты. Ошол менин оюмча өтө ийгиликтүү болду деп ойлойм. Экинчи бөлүгү биздин түрк дүйнөсүнөн келген 6-7 өлкөдөн келген өнөрчүлөр, бул 100гө жакын адам. Алардын арасында баардык хореографиялыктагы ыр, фольклор, музыка, этномузыка бүт бардыгы бар да. Ошол экинчи курамыбыз, үчүнчү курамда жалпы ошол кабыл алган мамлекет менен келген коноктор жана чет элдик түрк дүйнөсүнөн келген чеберлер менен чогуу биримдикте даярдалган чоң программа да. Эми Бишкекте деле ошондой мазмунда болот. Менин оюмча Бишкек көрөрмандары, музыка окуучулары ошол түрк дүйнөсүнүн өзгөчө бир маданиятын, өзгөчө бир музыкасын байкайт, көрөт, туят деп ойлойм. Эми ушул 30 жылдыкка арналган дагы кандай иш-чаралар мерчемделип атат? Бизде 30 жылдыкка арналган көптөгөн иш-чаралар бар. Жалпы жолунан айтканда, албетте бир гана бул музыкалык маданият эмес, башка театр, кино жаатында да быйыл биз Азербайжанда Коркут ата деген түрк элдеринин кино фестивалын өткөрөбүз. Ушу менен үчүнчү жолу өтүп атат. Ошол эле учурда биринчи жолу биз жалпы түрк дүйнөсүнүн бир башын бириктирген театр фестивалын өткөрөбүз. Көптөгөн иш-чараларыбыз бар. Ошол эле бир эле гана музыка, театр ушул салаларда эмес. Биз маданий гуманитардык маселелер боюнча да, маданий гуманитардык форумдар, өзгөчө ошо жаштар маселеси боюнча дагы, жаштар чырмачылыгы боюнча дагы чоң аракеттер жасап атабыз. Бул биздин негизи ушул жалпы эле биздин маданий байланышты чыңдоого, маданий алакабызды күчөтүүгө, негизи биздин эң башкы милдетибиз, стратегиялык багытыбыз деп койсом болот, бул маданий интеграция да, ошо түрк мамлекеттеринин. Ушул багытта биз иштеп атабыз. Бул эми биздин ишибиз өтө көп тармактуу, көп багыттуу. Ошол эле учурда жалпы түрк дүйнөсүн бириктирүүгө чоң аракеттер жасалып атат. Маданият аркылуу биз жакынбыз, бири-бирибизди жакшы түшүнөбүз. Маданият аркылуу биз ушул өзүбүздүн дүйнөбүздү, өзүбүздүн маданий берметтерибизди көрсөтө алабыз деп ойлойм. Өзгөчө Түрксой эл аралык уюму окуучуларды, жаштарды колдоп жатканы абдан кубандырат да. Мисалы, мектеп окуучулары арасында атайын дил баян сынагы жарыяланган экен. Студенттик театралдык фестивалдын алгачкы ирети өтүшү. Албетте, бул мындай маселелер. Бизде азыр чындыгын айтканда Түрксой 30 жыл болду. Түрксойго бул бир доор деп айта турган болсок, анын түзүү жолу, калыптануу доору деп айта турган болсок, экинчи доору, экинчи 30 жылдык бул активдүү интеграция, активдүү иш алып барыш керек, конкреттүү иш алып барыш керек, баардык чөйрөлөр менен иштөө багыты. Ошол эле учурда биз 20-40 маданий vision деген концепция иштеп чыктык. Ошол концепциянын негизинде дагы биз жалпы мындан аркы маданий стратегиябыз кандай болот, мындан аркы негизги концептуалдык маселелер кандай болот, ошол боюнча да иштеп атабыз да. Бир гана ошол иш-чаралар эмес, ошол эле учурда биз фундаменталдуу, системалуу маселелер боюнча дагы
өткөрүп атабыз. Мына жакында эле биз Махмуд Кашкари боюнча өткөрдүк Караколдо. Бул дагы биздин улуу тулгабыз болуп эсептелет. Махмуд Кашкари анын эмгеги, анын эмеси. Негизи ошол эле учурда биз мурастар маселеси боюнча дагы өзгөчө маани кылып атабыз. Мурастар биздин көне маданиятыбыз болуп эсептелет. Маданий мурас, тарыхый мурастарыбыз боюнча ошол эле учурда биз жаңы бир эмелерди, трендтерди алып атабыз деп коеюн да. Мисалы үчүн мына Турсой буга чейин көп мындай бир аралашпаган же мындай бир өткөрбөгөн иштер бар, көптөр бар. Ошол жаңылыктарды да киргизип атабыз. Өзгөчө биз жаштар боюнча чоңураак иштеп атабыз, чоң иштеп атабыз. Ошол эле учурда маданий туризм боюнча дагы аракеттерди өткөрүп атабыз. Мына жакында эле мисалы үчүн мен Кыргызстан мисалында айтып атам, башка мамлекеттерде көп. Мына Супарада биз биринчи түрк дүйнөсүнүн этно кулинария фестивалын өткөрдүк. Өзүңөр билесиздер, азыркы күндөгү тамак маселеси, тамактануу маселеси, ошол экологиялык таза тамактарды дүйнөгө жайылтуу маселеси боюнча ошол эле учурда биз түрк дүйнөсүнүн өзгөчө ашканасын, кухнясын дүйнөгө таанытыш керек. Бул жөн эле азык тамак эмес, ал ошол элдин өзүнүн маданияты, философиясы дагы бардык нерсе ошого кирген да. Ошондон биздин жашообуздагы эң, значит, бизге зарыл, керектүү нерсе. Андан кийин бизге ушунчалык зарыл, керектүү нерсе жөнүндө биз сөзүбүздагы ошол маданияттын деңгээлде сөз кылышыбыз керек. Бул биринчи жагы, экинчи жагы өзүңүз жакшы билесиз, азыр мына туризм өнүгүп атат, ар кандай туризм өнүгүп атат. Ошол туризмдин жаңы бир багыты, жаңы бир тренди ачылды. Бул гастрономиялык туризм деген. Ошол гастрономиялык туризмге дагы мындай бир мүмкүнчүлүк берүүгө же мотивация берүүгө өтө мындай бир кызыктуу фестиваль болду деп ойлосом да. Ошол эле учурда биздин Турсой эл аралык мамилелерде ошол кадыр барктуу уюмдар менен тыгыз өнөктөш катары иштеп атабыз. Бул биринчи кезекте ЮНЕСКО менен иштеп атабыз, аябай активдүү иштеп атабыз. Ошол эле учурда Бириккен Улуттар уюму, анан ИСЕСКО деген уюмдар бар. Ошолор менен чогуу иштеп атабыз. Биз бүгүнкү маданияттык эмес, ошол эле учурда бүгүнкү маселелерди, азыркы цивилизациялык бир маселелер бар, чоң маселелер бар. Ошол боюнча да чоң активдүү иштеп атабыз да. Биз өзүбүздүн түрк дүйнөсүнүн интеллектуалдык мындай бир интеллектуалдык ой жүгүртүү же интеллектуалдык бир мындай активдешүү маселеси боюнча дагы чоң форумдарды өткөрүп атабыз. Эми Кудай буйрса биз ойлоп атабыз ушул жылы ушул Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгы ошого байланыштуу азыр кыргыз өкмөтү менен да сүйлөшүп атабыз. Ушул Скөл форумун өткөрсөкпү деп атабыз. Эми Скөл форуму өзүңөр билесиңер, бул Чыңгыз Айтматовдун тирүүгөзүндө өткөн бул форум өтө жогорку деңгээлде өткөн классикалык форум деп айта турган болсок, бул адамдын аң сезимин өзгөрткөн форум десек, биз да ошол форумдун салтын улап, биз аны башка бир форматта өткөрүшүбүз керек. Бизге адамдын саны эмес, адамдын сапаты, ойчул, дүйнөдөгү көз карашы бар чоң инсандар менен биз сухбат кылганга өтө мындай көп пайдалуу болот да. Мисалы үчүн канчанчы жылы 2018 жылы өткөрдүк, ага бир 360 адамга катышты. Бирок 360 адамдын эмнеси калганын биз билбейбиз да, келди кетти болуп калды. Эми аз чакан, бирок ошол эле учурда алардын ойлору биз менен жашап кала турганда, ойлору бизге мотивация бере турганда, ойлору биздин көз карашыбызды өзгөртө турган бир форумдарды көрүш керек. Эми Айтматов десе эле биз Айтматовдун адабияты, чыгармачылыгы, стили, өзгөчөлүгү деген нерсе бул ошол адабият таануу гана фундаментте калыш керек. Биз Айтматовдун эң башкы мурасы бул дүйнөлүк ойлордун меселин чыгап кетти да, дүйнөлүк ойлордун эмесин багытын чыгап кетти. Азыр Айтматовдун айтылган ойлору өтө актуалдуу болот. Ошондон ошонун контекстинде, ошонун алкагында биз чоң нерселерди өткөрсөк болот. Мына бизде Кудайга шүгүр бул руханий чоң бир зообуз бар да. Мындайча айтканда, азыркы жаштардын тили менен айтканда брендибиз бар да, маданий бренд. Ошонун тегеринде, ошонун алкагында биз чоң нерселерди өткөрсөк болот да. Бул багытта дагы иштеп атабыз. Ошондой эле ошол даңазалуу театр артисти Бакен Кыдыкеева дагы түрк дүйнөсүндө даңазаланып атканы бул албетте сыймыктандырат. Султан Акимович, бизге бөлүнгөн убакыт аяктап калыптыр. Түрк эл аралык уюмунун аткарып жаткан иштери жөнүндө айтсак дагы
көп убакыт керек болот. Биз четин гана сүйлөшө алдык. Эң башкысы бүгүн эртең ушул Түрксой эл аралык уюмунун 30 жылдыгына арналган маданият күндөрү өтөрүн телекөрүүчүлөрүбүзгө эскерте кетели. Агай, анан ушул бүтүндөй түрк дүйнөсүнүн маданиятын сактоо, жайылтуу сиздин жоопкерчилигиңизде турат. Ушул сыймыктуу дагы, татаал дагы ишиңизге ийгилик каалайбыз агай. Чоң рахмат, чоң рахмат. Бар болуңуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, көрсөтүүбүздү улантабыз.